Үйдө бөбөктөр өлсө кыргыз эли тeel кертеден ак бешикке бөлөп келген эмеспи. Ал энелерге наристени бакканга, таза кармаганга, уктатканга бир топ ыңгайлашып, күнүмдүк жашоодогу эң чоң жардамчысы болуп келгени талашсыз. Ак бешикти эч нерсе алмаштыра да алгыс экенин жакшы билебиз. Бирок мезгил өткөн сайын адамзаттын жашоого болгон көз карашы да өзгөрүп келет. Аны менен бирге күнүмдүк жашоодогу колдонуучу буюмдар да замандын талабына жараша өзгөрүүдө. Учурда энелердин түйшүгүн жеңилдеткен дагы бир буюм бул подгузник десек кымындай да жаңылышпайбыз. Подгузник деген түшүнүк 20-кылымда эл арасында тарай баштаган. Анын пайда болуусу тууралуу канчалаган кептер айтылып келет. Алардын бирине токтолсок, Procter & Gamble компаниясында көп жылдан бери химик технолог болуп эмгектенип келген Виктор Милздин 3 небереси болгон. Үлгүлүү чоң ата катары аларга баш көз болууда көптөгөн кыйынчылыктар болгондуктан, ойлоп табуучу жаш балдарды кароодо жеңилдик жаратуунун айнасын издеп, биринчи подгузникти ойлоп тапкан деп айтылып келет. Албетте, алгач жергиликтүү калк жакшы кабыл албаса, бара-бара Виктордун товарлары эл арасына кеңири тарап, суроо талап көбөйгөн. Мындай ыңгайлуу буюм Кыргызстанга келгенине 10 жылдан ашып калды. Ал түн ичинде туруп баланын алдын алмаштырып, же алыс жолго чыкканда кайра-кайра чечип, жалаяктарды көтөрбөш үчүн энелерге чоң жардам берсе, бала үчүн да ыңгайлуу. Оң жактарына көңүл бөлсөк, подгузник нымды соруу менен баланын териси үчүн жайлуулукту түзүп берет. Ал эми эң негизгиси колдонууда өтө жеңил. Жашообузду жеңилдетип, убактыбызды үнөмдөп алганыбыз менен канчалык ыңгайлуу пайдалуу болсо да, ар нерсенин терс жактары бар эмеспи? Мына ошол терс жактары тууралуу кеп кылсак. Эгер аны такай колдоно берсе, бала зара кармап турууну унутат да, натыйжада рефлекс иштелип чыкпай калат. Мына ошондуктан дайыма подгузник менен жүргөн бала өз алдынча зара ушатууну көп убакытка дейре үйрөнө албайт. Өзгөчө эркек балдардын энелерин памперс териге аба өткөрбөйт. Натыйжада баланын жыныс органына терс таасирин тийгизип, кийин тукумсуз болуп калат деген ой кооптондурат. Бул боюнча кененирээк маалымат үчүн номер 2-төрөт үйүнүн врач-неонатологу Нурбанур Успановага кайрылып көрдүк. Эркек бала болсо памперс колдосок болот. Потому что 7-8 жашта процесс идет развитие. Что уякчы памперс кийбейт да, кийсе 1 жашкыча кийет. Арзан подгузниктер суюктукту жакшы сорбойт дагы, баланын денеси менен батташып отуруп, жыйынтыгында кычыштырып, баланын денесин кызартып салышы мүмкүн. Памперсни сатып алганда аптекалардан сатып алыш керек. Мындай специальный компаниядан сатып алыш керек. Ар бир памперсни сатып алганда караш керек. Мындай колду качество жаман памперстан сатып алсаңдар, баланын аллергиясы болуп калат мүмкүн. Поэтому алганда компаниянын фирмасын карап туруп, срогу карап туруп, түрүгү карап туруп алыш керек. Ар бир эне үчүн баланын ден соолугу кымбат эмеспи? Ал туура тандоо, билүү жана колдонуунун жолдорунан да көз каранды. Бул боюнча да төмөндөгү маалыматтарды билип алуу зарыл. Жаңы балдар төрөлгөндө мындай киндигиси еще түшкөн эмес да. Поэтому памперсин мындай көтөрүп кармасы болбойт. Потому что биякты зарысы бияк түшүп калса, киндиги жакшы куркабайт. Поэтому памперсни кичине мындайраак түшүп койсо, бул памперс кичине чоңураак памперс болуп калыптыр. Бул балага 1 номер керек да, буларга 2 номерден алып сатып алыптыр. Поэтому биз кичине буну азыраак түшүрүп туруп, мындай кармап, мындай кийиндире беребиз. Алгач баланын денесин тазалап, андан соң подгузникти кийгизгениңиз туура. Балаңызды жуундуруп, денесине май сүрткөн болсоңуз, анда ал сиңип кеткенче кийгизбей туруңуз. Балага подгузникти кийгизип өткөн соң сөзсүз көңүл буруңуз. Липочкасынын аркасында болот, биякта болот. И памперсни сатып алганда ушунун разный размери болот. Веси карап туруп болуш керек. 3 килограммдын, 3 килограмм, 2,5 кило, же 4,5 кило балдардын веси разный болот да. Ошондой памперстин размериси разный болот. 0, 1, 2, 3 санын карап караш керек. Шуну алганда туура кармаш керек. Мындай резинкаларды мындай жакшы чүндөп коет, чтобы кысбаска. Бир күндү ашып кетсе 5-6 саат кийгизгенден зыян деле жок дешет адистер. Бирок ымыркай бат-бат зара кылса 1 саатта алмаштырып туруу керек. Ар бир чечкен сайын атайын жаш балдар үчүн нымдуу салфетка менен ымыркайдын терисин арчыңыз. Эркек бала менен кыз баланын подгузниктери бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Белгилүү болгондой, эркек бала подгузниктин алды жагын суулайт, а кыз бала арт жагын. Ушундай өзгөчөлүктөрдү эске алган айрым фирмалар аларга өз-өзүнчө подгузниктерди даярдашкан. Ошондуктан кээде сатып алып жатканда ошол жагына да көңүл буруп коюңуз. Жогоруда айтылган кеңештерге көңүл бөлүп, сапаттуусун чегинен ашырбай колдонсо зыяны деле жок. Энелер подгузник колдонуу менен канчалаган убактыңызды үнөмдөп жатасыз. Мына ошол калган убактыңызды балдарыңызга бөлүп, аларга туура тарбия берүү менен көңүлдүү өткөрүңүздөр.